سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah'ın özünün razılığında, özünün dinine, Kur'an'ına hizmet kılma maksatında bağırdığımız baş biriktirip uşul жерде қолымыздан келишинче жыйындарды өткөрүп, келечекке койгон ниет максаттарыбыз өзүнө маалым, алып барып жаткан иштерибизге ийгилик береке берген, бүгүнкү өткөрүп жаткан форумубузга дагы Аллахын өзүнүн ийгилик берекеңди берген, алыс жакындан келген апаларыбыздын, эжекелерибиздин, устазаларыбыздын ар бир кадамдарына Кудайым өзүнүн хасанат берекелерди жагдырган. Ат-тайибин ат-тахирин, алхамдулиллахи раббил аламин, Аллаху акбар. Кыргызстан мусулмандардын башкармасындагы кызматкерлер менен биргеликте колубуздан келишинче ошол 5 жылдын ичинде аткара турган 40 кадамдан турган ушул кадамдарды жараткандан суранып аткарып келатабыз. Ошол кадамдардын ичинде сиздерден Аллахым ыраазы болсун, учурдан пайдаланып көптөн бери жүрөгүбүздүн түпкүрүндө ойлонуп жүргөн ушул сиздер менен көрүшүү маселеси Кудай Таалам бүгүнкүгө насип эткен экен, урматтуу апалар. Негизинен Кыргызстанда кыз келиндердин чөйрөсүндө, аял затын чөйрөсүндө ушул жерде отурган устазалар, келе албай калган устазалар, сиздер биздин коомду диндар болушуна сиздердин дагы абдан салымыңыздар абдан чоң. Бүгүнкү күндө биздин апаларыбыз, карындаштарыбыз, эжелерибиз, жеңелерибиз диндар болуп, динди тааныган болсо, сиздер аркылуу динин, пайгамбарын, Куранын таанып жатат. Бул жерде баардыгыңыздардын абдан салымыңыздар чоң. Кайсыл жерде болбойлу, ошол аял затынын бир муфтият менен биргеликте алып бара турган иштеринде бир жакшы бир пландарды иштеп чыгуу, сунуштарын, кеңештерин айтып келген. Биз дагы алымдар кеңеши менен, устаздар менен кеңешип отуруп, Кудайым буйруса келечекте сиздер менен биргеликте аткарыла турган иштерди түзгөнбүз. Ошол боюнча сиздерге иншалла маалымат берип кетели. Бул жерде доклад жазылыптыр. Доклад азыркы мен сиздерге айтып берген маселелер камтылган аят хадистер менен. Негизинен Куранул Карим 114 сүрөдөн турган болсо, 114 сүрөнүн ичинде 4-сүрө бул Суратун Ниса. Эркектер деген сүрө жок экенде, бирок аялдар деген сүрө бар экен. Бул жерден биз сыймыктануу менен айта алабыз. Демек аял затынын орду жаратканын алдында дагы өтө бийик. Адамзаттын алдында дагы бийик. Ал эми сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жашоосунда аял затына кандай мамиле кылыш керек экен деген өзүнүн жашоосунда бизге көрсөтүп кеткен. Биз бүгүн ошол ыйык сүннөт жолду коомго, үммөткө жеткирсек, Кудайым буйруса, сүннөт ишке ашырыла турган болсо, бүгүнкү күндө коомчулукта терс көрүнүп жаткан аял затына болгон зордук, зомбулук иншалла жоюлат деп ишенем. Айтмакчымын, бүгүнкү күнгө чейин кыйын кезеңдерде, кыйын учурларда, советтик доордо Кудай жок деген заманда биздин бүгүнкү күндө диний кызматкерлерибиз кызмат кылып келген, башыбыздын үстүндө. Биз бүгүн муфтият, алымдар кеңеши буйруса резерв кадрды түзүп, ошол диний кызматкерлерибизге бир жакшы шарт түзүп берели. Штаттарды ачалы, айлыктарын бекитип берели. Айылга барабыз да, же болбосо бир сапарга чыкканда атайын мечиттерге токтоп окуйбуз, ушул имамдарыбыз намаз учурунда барбы жокпу депчи, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө кээ бир жерлерде имамдарыбыз 5 убак намазда жок болуп калып атат. Эмнеге сурасак, анын дагы үй бала чакасы бар, турмуш тиричилиги бар. Алла разы болсун, журт башчыбыздын колдоосу менен буйруса мына 8.000 сомдун тегерегинде стипендия бардык имамдарга чыга баштады. 3600 имам стипендия ала баштады. Кудайым буйруса күзгө барып, бул 8.000 сомдагы 15.000, 20.000ге жогорулатабыз деген жакшы ниеттерибиз бар. Жаңы дин окуу жайды бүткөн балдарыбызга биринчи айыл аймактарга жөнөтөлү деп атабыз. Эң аз кеминде 2 жыл иштеп кел депчи. Айылга барып, ошол биздин өзүбүздүн менталитетибизди, үрп-адатыбызды, каада салтыбызды эл менен аралашып, тажрыйба алып, тажрыйба топтоп келиш керек. Анан этап менен айыл өкмөттүн, райондун баш имамы кайтып болот, кийин муфтиятка келип кызмат кыла берет деген механизмдерди иштеп чыгып атабыз. Ошонун алкагында кадрдык резерв түзүлүп атат. Буга айымдар дагы, устазалар дагы иншалла тапшырса болот. Себеп дегенде келечекте биз
жогоруда айтып кеттик, ошол хатибияттарга өзүнчө устазаларга штат бөлүп атабыз, урматтуу апалар. Райондун баш имам хатиби жанында бир штат ачылат. Адис айымдарга, устазаларга. Ошол райондогу кыз келиндердин окуу борбору, медреселерди көзөмөлдөп, агартуу иштерин алып барыш үчүн сөзсүз сиздерге биз ошол бир штатты карап атабыз. Дуа кылып турсаңыздар, мына жакын аралыкта ошол халал бөлүмүн дагы өнүктүрүү алдында турабыз. Ага тиешелүү болгон адистер, сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кудайым буйруса сүйлөшүүлөр бүткөндөн кийин халал бөлүмүн дагы буйруса өнүктүрөбүз. Андан кийин муфтияттын алдында толук кандуу диний стандарттагы вакыф ачуу алдында турат. Билесиздер, вакыф Аллахтын мүлкү. Бардык өлкөлөргө, коңшулаш мамлекеттерге барганда биз ошол КМДБнын муфтияттын алып барып аткан иштери менен таанышабыз. Ачык айтсак, коңшулаш мамлекеттер абдан өнүгүүнүн алдында. Биз бир 10 жыл, 15 жыл артта калыптырбыз. Андыктан биз бүгүн 24 саатты 48 саатта иштешибиз керек. Ошон үчүн иншалла сиздердин колдооңуздарга биз муктажбыз. Өзүңүздөр көрүп болгондой 40 кадамдан турган ушул стратегиялык план 5 жылдын ичинде 40 кадам бүтүш керек. Бүгүн биз өзүбүздүн кызматкерлер менен иштеп чыктык. Бир 11 кадам ишке ашыптыр буйруса. Дагы алдыда кадамдар көп. Андыктан Кудайым буйруса мына ал кадамдардын ичинде сиздерге дагы тиешелүү болгонун мен жогоруда баса белгилеп кеттим. Иншалла Кудайым буйруса бул форум өзүнүн максатына жетип, ошол биз койгон иш пландарды иш жүзөөсүн ашырууда иншалла сиздерден дуа жана алгылыктуу бир кадамдарды күтүп калабыз. Жыйырма 25-30 жылдан бери Кыргызстанды барбаган айылым жок. Ошол бир мамиле кылганда көрүп, аябай суктанам, сүйүнөм. Ошол дамбылалардын бир өзгөчө мамиле кылганы бизге, мен ата-энеммен барып иштегени, атам менен Кимсанбай ажы ай сайын жолугуп иштегени, мен ойлойм, ошол дамбылалардын үйүнө чейин барып сабак бергендери мен ошол Ислам университетти бүткөнгө себепкер болушту да. Анткени мен көп ойлондум да, кетип эле калайын, эмне кереги бар, полдо отуруп окуйбуз, жүдөп окуйбуз, бирде мугалимдер келсе бирде келбейт, системасы жок, шаарда окуган кызга эле ошондой келгенге, бирок дамбылалар мени өзүнүн кызынан дагы өзгөчө кылып, ушундай бир 4-5 жыл көңүл буруп, суу тамызып, ошол Ислам университетин бүтүрүштү да. Бул ошол тарыхый нерсе болуп аткандыктан ошол эки аймактарда ачылат деп муфтиюбуз айтып аткан бизди аябай кубандырат. Бирок мен бул жерден Кудайга шүгүр дешибиз керек. Ушундай бир платформалар болуп, муфтият дагы, дин агенттиги дагы, президентибиз дагы ошол концепция негизинде, жаңы мыйзамдын негизинде аябай сонун өзгөрүүлөр болуп атат. Биздин уюм дайыма кайсы жаңы концепция чыкпасын, диний чөйрөдө мыйзамдар чыкпасын, дайым колдоп, аны ишке ашырганга биз аракет кылабыз. Алар ошол мамлекетим үчүн, элим үчүн, ошол муфтият гүлдөп өссүн, Кыргызстандын гүлдөп өссүн деген ошондой патриоттук сезими бар. Биз болсо кандай колубуздан келсе жардам берип, алдыга түртүп, анткени бул баарыбыз ошол Кыргызстаныбыз гүлдөп өскөнүнө салым кошушкон бул парыз деп эсептейм. Биздин негизги бүгүнкү форум, мен ойлоймун, бир эле ошол айымдардын башын бириктирбестен, учурдагы мусулмандар дини башкармачылыгынын айымдарга берген өтө чоң бир мүмкүнчүлүк экенин басып өткүм келет. Айымдардын негизи эле жарымы бул айым болсо, коомдун жарымын биз айтабыз айымдар тарбиялайт деп. Анткени бала бакчада, окуу жайларда, мектептерде баары айымдар. Бүгүнкү күндө ошол муфтияттын бизге берип аткан жакшы мүмкүнчүлүгү, мен ойлоймун, эртеңки күнгү биздин чоң туузду кармай турган, бычакка сап, кылычка кын болуп берип отурган балдарды тарбиялай турган энелерди тарбиялайт деп ишенем. Аллахтан сурап, Аллахтан үмүт кылып ушинтип жүрүбүз. Жаштар, силерге айтар кеңешим, эч качан текебир болбогула. Өзүңөрдү башкалардан жогору койбогула. Мына биз эми силерге караганда жашыбыз бир аз чоңураакпыз. Биз силерге кеңеш айтабыз, билгенибизди айтабыз, биз эмне айтабыз? Алган илимибиз менен жашоодогу топтогон тажрыйбабызды айык калыш
салыштырып туруп ошону менен силерге айтканга биз милдеттүүбүз. Силер улуу урматтоо, кичине заттоо дегендей биздин сөзүбүздү жерге таштабай, мына бизди колдоп атат муфтийбиз, муфтиятыбыз бардыгы колдоп атат. Бизди эч ким колдогон эмес. Алхамдулиллах, үй бүлөм колдогон. Жолдошум колдоп келди ушул күнгө чейин. Балдарым, үй бүлөм аябай колдоду. Биз өтө фитна менен, ушундай бир сыноолор менен кызмат кылдык. Бирок сынган жокпуз. Эмне үчүн? Биз эгерде Аллахтан коркуп, Аллахтан үмүт кылып, чын ыхлас менен кызмат кылган болсок, өтө ушундай бир жетишкендиктерге жетишет экенбиз. Мисалы үчүн илимибизди өркүндөтөлү, билимибизди өркүндөтөлү. Бирок бирдиктүү бололу бардыгыбыз. Мен бүгүн келдим, бардыгынын жүзүндө жылмаюу, бардыгыбыз кучакташып, учурашып, ушундай бир сонун майрам уюштуруп бердиңиздер, Азирети муфтий. Аллах ыраазы болсун. Биз сиздерге колдоо көрсөтөбүз, Кудай билсе, сиздер бизге колдоо көрсөтсөңүздөр. Жалпысынан Кыргызстанда диний саясатты ишке ашырууда аял кишилердин да орду өтө чоң. Бул багытка дагы басым кылып, мындан дагы өрчүтүп, өнүктүрүш керек деп эсептейм. Бүгүнкү форум мындан буга чейин дагы ушул сымал форумдар, жыйындар болуп атканын билем. Бул дагы ошол форум астыга умтулуучу бир форумдардан болсун. Мындан кийинки азыркы форумда талкуулануучу, чечүүчү биздин кадамдарыбыз мындай келечекте жакшы бир эшиктерди ачсын деп тилектешмин. Жалпысынан аял заты бул биринчи үй бүлөдө жүрүп деле мамлекетке чоң салымын кошот да. Ошол эле балдарды тарбиялап, үйдөн жакшы тарбия алып чыккан бала, жакшы илим билим алып чыккан бала бул коомго дагы пайдасы тиет келечекте. Кайсыл багытта иштебесин, кайсыл багытта жүрсө, ошол ыйманынын деңгээлинде мамлекетибизге өзүнүн салымын кошот.